Урматтуу кыргыз элим, урматтуу ажообуз Сооронбай Шарипович, мен кечээкү Ажиев Даниелдин апасы болом. Мен сиздердин астыңыздарга келип, баламдын кетирген катасы кемчилдик үчүн кечирим сурап астыңыздарга келип отурамын. Сооронбай Шарипович, 7 областка 7 миллиондук товарлар, фураларда турат. Баламды кечээ күнү ИВСке кармап кетишти. Только ошону чыгарып бериңиз. Көптөн көп мен сиздерден суранамын. Бул деген элдер күтүп атат, эки жактан элдер чалып атышат. Баламдын туура эмес кылгандыгы үчүн биз балам дагы кечирим сурап атат, бирок ал кечирим жери көрүнбөй атат да, кечирим сурап атат. Мен дагы баламдын атынан башымды ийип, кыргыз элимдин ажообуз Сооронбай Шарипович, мен сиздин астыңызда келип отурамын кечирим сурап. Баламды кечирип коюңуз. Бул деген кичинекей бала, бул деген кызугандык кылып, башка өзүнүн бир бийликтеги чоң бийик адамдардын кийлигишүүсү менен, ошолорго таарынычы менен дагы көп нерсеге эмоцияга алдырып койду. Аны кыргыз элим өзү да тастыктап турат. Мен көптөн көп кечирим сураймын сиздерден. Кыргыз элим, бул бала Кыргызстан, керек болсо энеси мен Кыргызстан үчүн жанымды бергенге даярмын. Биз кыргыз болуп төрөлгөнбүз. Биз кыргыз болуп өтөбүз бу дүйнөдөн. Сооронбай Шарипович, мен сизден көптөн көп суранамын. 7 областка кеткен фуралар, кете тургандар, ал жакта продуктылар эч качан эме кылбай, кетпей ушу эмелете турат ушу. Ушуну баламды чыгарып, Ажиев Даниелди ЭБСтен чыгарып берсеңиз, ошол өзүнүн 7 областка кете турган, ушундан жаманаттуу болуп аткан 7 миллионду жардам берем деп жаманаттуу болуп аткан Ажиев Даниелди чыгарып берсеңиздер, 7 областка жерине жетсин. Элим күтүп атат. Наны жок балдар бар, наны жок энелер бар, апалары тыштап кеткен балдар бар. Баланы карабай, кирдин суусун ичирген кичинекей балдарга ушундайлар бар. Кыргызстан жүрөгүз канап турганда мен дагы даярмын. Эмне кылсаңар дагы мен сиздерге даярмын. Астыңыздарга башымды ийип, кечирим сурап отурам мен. Ажообуз Сооронбай Шарипович, мен сизден көптөн көп суранамын. Сиз ушуну калыс карап чечип бериңиз. Кыргыз элим, бул дагы жакшылыктар болот артысы. Оор убакытта илдет менен алышкан биздин ар бир адисибизге чоң ыраазычылык, өкмөткө ыраазычылык, колуңардан келе жатканда иштеп атасыңар, келишинче. Азыр эң керектүү бул маалымат ачык, айкын болуш керек. Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшүкевич, эми өкмөт тараптары түшүнүп атам. Жеке тараптарда, жеке бизнесте кичине башаламандык болуп атат. Кээ бир райондордо, жеке мисал катары келтирейин, Сокулук районунун акими бар. Ошол акимибиз 4 базар турса, бир базардын эсине чалып алып туруп, сени жаптырабыз, калган үчөө иштей берсин деген сөз мен ойлойм туура эмес. Ого бетер башаламандыкка элдин башын айландырбашсын. Иштеген адамга баарына бир шарт түзүп бериш керек. Ана мен ойлойм, мамлекет акыйкат түз көз менен караш керек. Анткени ортодо мындай колдонгон адамдар болбош керек. Биз деген 21-кылымда иштеп атабыз. Азыр маалымат бат эле интернеттен чыгып кетип атат. Ачык айкын маалымат болуш керек деген ошол. Андан тышкары бизнестеги эгер кечигип калышса, менин билишимче, эми мен да ишкерлердин чөйрөсүнөн келген адаммын, пени, штрафтарды урматтуу салык инспекциясы көзөмөлдөсөңүздөр, быйыл кыйыныраак болот. Келе жаткан 1-2 айда кыйыныраак болот. Ошол жагын караңыздар деп суранат элем. Анан соцфондордо мамлекеттик кызматкерлер бар иштеген жерлерде эгер соцфонд болобу, кемпир чалдарыбыз көбүрөөк туруп калган жерлерди мен ойлойм туура түшүнүш керек. Бул илдетке негизинен улуураак адамдар мындай адамдарга жугат экен да. Вот как-то их надо поостеречь и как-то с ними быть мындай особенный бир мамиле кылыш керек деп ойлойм. Негизи эми баардыгыбыз эле жардам беребиз. Бизден жардам керек болсо бизге да кайрылыңыздар. Мен ойлойм, ишкерлер да колдоп атат. Мамлекеттик кызматта иштегендер силердики особый положение менен иштеп атасыңар. Чоң рахмат. Маалымат убагында келип атат. Мен да аны угуп атам, туура иштеп атасыздар. Рахмат. Элбир Жаргалбек. Урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу Мухаммедкалый Дүйшүкевич. Чындыгында мен отчетту колдойм. Мен ушул отчеттон сырткары азыркы болуп аткан коронавирус
ушул илдети боюнча азыр бет каттарды кайсы жерден сатып алса болот? Мындай акысыз таркатып берем деген жигиттер эртең мененден бери бизге чалып атат да. Кайсы жерден алып туруп, кайсы жерге таркатып берсе болот, акысыз. Биз өз акчасын төлөйлү деп турушат да. 20 миң, 30 миң, 100 миңге чейин алабыз деген балдар бар. Төрөбай Закирович, тилекке каршы азыр бир дагы аптека ошондой чоң көлөмдө отпуск кыла албайт. Анан эки эле компания бүгүнкү күнү жана чыгарып атат. Бирөөсү 50 миң штук бир күндө СЭЗден чыгып атат. Алар ошол дароо эле чыккандан соң аптекаларга таратып атабыз. Алар алып туруп, анан жана 10 сомдон өйдө кылбай сатып атышат. И бир ошто дагы. Түшүнүктүү. Анда биз ошол азыр 3-4 фабрикалар бар. Ошолар аркылуу биз өзүбүз тектертип таркатсак боло берет экен. Ооба, болот. Рахмат. Эми отчет боюнча бул премьер-министрдин отчету, урматтуу депутаттар, Иса Шейшенкулович, негизи комитеттер, фракциялар, коалиция бул конституциялык орган да. Ошондуктан кайсыл учурда болбосун коалиция карап койгонго регламент жол берет. Бул биринчиден. Экинчиден, өкмөт бул коалициянын өкмөт эмес, жалпы парламенттин өкмөтү болот. Өзүңүздөр билесиздер, коалициялык көпчүлүк премьер-министрди гана аныктайт. Премьер-министрди аныктайт да. Ошондуктан отчетко парламент баа берет да. Биз туура эле кетип атабыз. Регламенттин бир жери да бузулган жок. Анан өкмөт биринчи жолу мен мындай байкаганыма караганда, апрель айында сиздер отчетту беришиңиздер керек. Өзүңүздөрдүн премьер-министрдин отчетун өзүңүздөр туура эле кетип атасыздар да. Анан мен бюджеттин киреше бөлүгүн дагы карап көрдүм. Жакшы, салыштырмалуучу. Жакшы иштеген. Анан кийин буга салык кызматына, бажы кызматына дагы рахмат айтып коюшу. Эмне үчүн дегенде планга жеткен эмессиздер. Биз айырмасын башка жылдарга караганда карап көргөндө 2019 жылы бир мындай жылыштар билинген да. Мен бир нерсени тактап айтып коеюн. Сиз азыр Мухаммед Калдышекевич, мына жумушчу орундар боюнча өзүңүздүн баяндамаңызда айтып кеттиңиз да. 14.688 жумушчу орунду түздүк депчи. Анан бизде жалпы жумушсуздардын саны канча? Мисалы үчүн мен билгенден официалдуу сиздер бергенде баягы жумушсуздардын көлөмү эле бир эле Баткен областында 10 миңден ашуунда. Анан бул 14.688 жумушчу күчү бул азыраак болуп калат да. Анан ал жерде сиз дагы кошуп кетишиңиз керек эле, экинчисин окуя калдыңыз. 62.777 жеке ишкерлер тарабынан жумушчу күчтөрү түзүлгөн да. Ошондуктан бизде жалпы жумушчулардын санын көлөмүн айтып койсоңуздар, анан кийин биз 20-жылга ошол негизги планды коюп алышыбыз керек да. Урматтуу Төрөбай Закирович, 19 жылдын жыйынтыгы улуттук статистика комитети тарабынан расмий 1-июлга каратып берилет. Азыр бүгүн 18 жылдын жыйынтыгы менен 156.300 бул стат комитеттин маалыматы боюнча жумушсуздар. Анын ичинен 70.800 адам бизде расмий түрдө учетто турат. Жо, сиздер стат комитетти карабай туруп эле өзүңүздөр 119га берип атпайсыздарбы? Кандай? 19 жылга берип атпайсыздар санынчы? Жок, 19га бизге расмий бизде учетто тургандардыкы бар 76.100. Булар бизге келип учетко тургандары. Турбагандары боюнча бул улуттук статистика комитети чыгарат. Түшүнүктүү. Эми Мухаммед Калдышеке сөздү мен көбөйтпөйүн, палатадан дагы сурооду берем. Өз негизи өкмөттүн негизги мыйзамы бул бюджет да. Ушуга карата сиздерге баа берилет. Макроэкономикалык көрсөткүч, ушул тышкы жана ички карыздын көлөмү, ошондой эле бүгүнкү күндө бюджеттин киреше бөлүгү, жумушсуздукту жоюу, калктын жалпы баягы жакырчылыктан чыгаруу боюнча ушул кичине баяндамаңызга кийинки палатага кошуп койсоңуз. Жакырчылыктан чыгаруу боюнча жалпы баягы биздеги айлык акынын көлөмдөрүн сиздер көрсөтүп атасыздар. Ошол жерге сөзсүз жашоо минимуму канчага көтөрүлүп атат. Анан кийин алдыңкы келе турган оор учурга сиздер ушул даярданууга бул өтө чоң анализ болот да. Рахмат. Мен отчетту колдойм, Мухаммед. Рахмат. Каалоо тилегиңизди жанагы айткан кемчиликтерди биз жазып, кийинки отчетто палатага келгенде айтабыз.